Алла Таала ошо шүгүр кылууну кантип кылыш керек? Бул Духа сүрөсүндө Пайгамбарыбыз алейхиссаламга үйрөтүп жатат. Пайгамбарыбыз үйрөткөндөн кийин бизге дагы ушул аяттарда үйрөтүп жатат. Аны эмесе бул аяттарга карасак, Аузу биллахи минеш шайтонир раджим. Алам яжидика ятиман фаава ва важадака даллан фахада ва важадака аилан фаауна فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Estaizu billah. Караңыздар, Алла Таала айтат, бул аяттардын сөзмө-сөз котормосу: Ey Muhammed aleyhisselam, biz seni жетим болгон абалда таппадык белек? Соң баш калкалай турган жер бербедикпи? Жана biz seni адашкан абалда таппадык белек? Соң туура жолго салбадыкпы? Biz seni кедей болгон абалда таппадык белек? Соң муктажсыз бай кылып койбодукпу? Эми сага жетим келсе, аны жириппегин? Суроочу келсе, аны дагы кагып жириппегин? Жана ошондой эле сенин Роббиңдин жакшылыгың болсо, фахаддис, баяндагын жеткирген. Эми караңыздар, Алла Таала данышман зат. Кыска аяттар, бирок Алла Таала канчалык терең сөз айткан. Тафсир уламалары ушул аяттарды тафсирлеп айтышат. Караңыздар, Алла Таала бул аяттарда, бул 6 аятта Алла Таала пайгамбарыбызга тартууланган 3 ниамат жакшылыктарды баяндаган. 3 жакшылыкка башка 3 шүгүр жолун да баяндаган. Ушул жакшылыктын ар биринде өзүнүн шүгүр жолу баяндалган. Эми караңыздар, бир болот тил менен шүгүр айтуу, бир болот дене менен, ибадат менен, мал менен шүгүр айтуу. Бирок ар бир жакшылыкка өзүнүн шүгүр жолу дагы башкача да. Караңыздар. Эми биринчи аятта айтат: Биз сени жетим болгон абалда таап, баш кылкалай турган жер бербедикпи дейт. Караңыздар. Пайгамбар жаш кезинде атасынан ажыраган, айрылган. Кичинекей эле кезинде, ымыркай кезинде караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошондой эле караңыз. Жаш эле кезинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энесинен да айрылган, 6 жашында айрылган. Караңыздар, урматтуу туугандар. Демек пайгамбарыбыз жетим болгон абалда Алла Таала айтат: Биз сени жетим болгон абалда таап, баш кылкалай турган жер бердик го дейт. Анын абасы Абу Талибке, анын чоң жанакы аталардын бири кайсы? Абдул Мутталибтин карамагында жүрдү го бул пайгамбарыбыз, туурабы? Демек пайгамбарыбызга биринчи берген жакшылык жетим болгон абалда таап, ага баш кылкалай турган жер бердик дейт. Бул биринчи жакшылык дейт, караңыздар. Экинчи жакшылык ниамат: Биз сени Мухаммад адашкан абалда таптык дейт. Сага чүрүлгөн шариат динден маалымсыз абалда, кабарсыз абалда таптык деп айтмакчы Алла Таала. Демек ал учурда дин бериле эле пайгамбарыбызга, исламдын өкүмүнүн шариаттары бериле эле. Фахада, кийин ушул жолго биз салып койдук, ислам дини шариатын бердик дейт. Бул экинчи жакшылык. Айта кетсек кайра, биринчи жакшылык Алла Таала пайгамбарыбызды берген, ага баш кылкалай турган жер берди, аны жетим болгон абалда тапканда. Экинчиси, адашкан абалда таап, туура жолго салып койду, дин жолуна салып койду. Шариат илимин дин берди. Үчүнчү жакшылык пайгамбарыбызды муктаж кедей абалда таптык эле дейт Алла Таала. Соң муктажсыз бай кылып койдум дейт Алла Таала. Фауна. 3 жакшылык. Үчүнчүсү агуна, Алла Таала муктажсыз бай кылып койду дейт. 3 жакшылыкты караңыз. 3 жакшылыкка мунун 3 шүгүр жолун да Алла Таала баяндады. Биринчи жакшылыкка жетим болгон абалда таап, баш кылкалай турган жер бердикпи? Анын шүгүр жолу фаммал ятима фала тaqhar. Эми сага дагы жетим келе турган болсо, жетим сурап келсе, мутажын айтса, фала taqhar, аны жириппегин, ага дагы баш кылкалай турган жер бергин дейт. Аны да карамаган калдым дейт. Мына шүгүр жолу ушул дейт. Пайгамбарыбыз өзүнүн пайгамбарыбызга баяндаган бул жерде шүгүр жолдору жетим болгон абалда таап, аны баш кылкалай турган жер бердиби? Демек башка бир жетим келсе, ага дагы баш кылкалай турган жер берсе, мына ушул шүгүр жол дейт, урматтуу.